Салам достор. Жай мезгилин узатып, алтын күздө кайрадан сиздер менен жолугушуп отурганыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү биздин чыгарылышта мага Наргиза жардам берет. Наргиза жаштанчылардын катарын толтуруп жаңыдан келип отурат. Наргиза, кош келипсиң. Биз сиздерге сентябрь айында жасаган иштерибиз жана өткөргөн иш-чараларыбыз жөнүндө айтып беребиз. Адаттагыдай биздин тынчтык куруучулар өз ишин тегере столдон башташат. Бул жолку жыйында бардык катышуучулар үй бүлөлүк баалуулуктар темасын талкуулашты. Сентябрь айынын 10, 11 жана 12 күндөрү Мирмахмудов, Алянаров, Кашкар Кыштак жана Нариман айыл өкмөттөрүнүн тынчтык куруучулары Манас эпосунан алынган акыл-насааттар, идеология жана Манастын 7 осуятынын негизинде үй бүлөлүк баалуулуктар темасында тегерек столдорду өткөрүштү. Тегерек столдун жүрүшүндө катышуучулар интерактивдүү ыкмаларды колдонушуп, көйгөйдү анализдешти. Мындан сырткары биздин жерлерде ачылган жаштарды өнүктүрүү борборлорунда тынчтык майрамы белгиленди. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү 21 сентябрь тынчтык күнү. Шунга карата биз достук фестивалын өткөрдүк. Ошентип 21 сентябрь эл аралык тынчтык майрамы түрдүү иш-чараларга бай болду. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар? 21 сентябрь бүткүл дүйнөлүк тынчтык күнү менен куттуктайбыз. Жаштар тынчтык үчүн! Бул майрам мамлекеттердин жана дүйнө элдеринин идеалдарын улуттук жана эл аралык деңгээлде бекемдөө болуп саналат. Ушул күнү Алиянаровдун жаштары маалыматтык жолугушуу өткөрүштү. Бул жолугушууда биздин коочерлер тынчтык жана ынтымак үчүн кызматташтыкта болгон жетишкендиктерин айтып беришип, ага кошумча долбоорлорду жүрүшү менен баарын тааныштырышты. Ал эми Кашкар Кыштакта биз жакшы көргөн спорт оюндары болуп өттү. Себеби спорт бул тынчтык элчиси. Иш-чаранын жүрүшүндө өспүрүмдөр арасында баскетбол боюнча турнир болуп өттү. Аны менен бирге жаштанчылар балдарга түрдүү конкурстарды өткөрүштү. Бешталдын жаштары да спорттук мелдештерди өткөрүшүп, дагы бир жолу адамдарды дени сак болууга чакырышып, аларга тынчтыкта жана биримдикте жашоо бул биздин өнүгүүгө болгон чоң кадамыбыз экендигин көрсөтүштү. Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтү тынчтык куруучулары болсо достук фестивалдарын өткөрүштү. Нариманда 10дон ашуун улуттун өкүлдөрү жашайт. Алар белгилегендей, улуттар аралык достукту кандайдыр бир токтом менен бекитүүгө болбойт. Бул элдердин жүрөгүндө жашайт. Анда эмесе балдардын өз алдынча жасаган сюжеттерине көңүл бурсак.
мактаган эл добушун тыңдап жүрөкпе кадырын туюп арктанам мен. Достор, силер балуулуктар же болбосо үбүлөлүк балуулуктар дегенде эмнени түшүнөсүңөр? Бизге комментарий жазып калтырышыңар мүмкүн. Бүгүнкү чыгарылышыбыз сиздерге жакты деген үмүттөбүз. Сиздер менен кийинки айда жолугушкончо саламатта калыңыздар.